Кутманды угушуа күнүңүздөр менен урматтуу Манас телеканалынын көрөрмандары, сиздер менен биргеликте Кариектин Манас белгилүү болгондой быйыл Кыргыз-Түрк Манас университетинин 30 жылдык юбилейин белгилеп жатабыз. Кадырлуу меймандарыбыз менен биргеликте так ушул билим берүүдөгү Манас университетинин жолу менен биргеликте бүгүн сиздер менен чогуу студиябыздагы эң маанилүү мейманыбыз менен тааныштырабыз жана аны менен маектешүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биздин студиябызга Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиев агайыбыз менен маек курабыз. Агай, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Уақытыңызды бөлүп, тар болгонуна карабай биздин студиябызга мейман болуп келгениңиз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз, агай. Алгач ушул Түрк мамлекеттер уюмунун курулушунун максатын, кандай иштерди аркалап келе жатасыздар, ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Алгач. Рахмат. Биринчиден ушундай студияларга чакырып, ушундай маек курганыңыздар үчүн, эми сөзсүз түрдө маектин башында мен ушу биздин Кыргыз-Түрк университетинин, Манас университетинин 30 жылдыгы маракеси менен куттуктайм. Эми бул боюнча да бир өзүнчө суроо же өзүнчө маек болсо керек. Эми биздин Түрк мамлекеттери уюмуна өзүңүздөр билгендей мүчө мамлекеттер, муну курган мамлекеттер Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия болгон. Бул 2009 жылы Азербайжанда Нахчыван шаарынын Нахчыван келишмеси деп коет, ошонун алкагында курулган. Анан соң 2019 жылы буга Өзбекстан мүчө болуп кирген. Ошондо биздин 5 мамлекет мүчө. Байкоочу мамлекеттерди билесиздер. Биздин алар кийин кошулган, бирок куруучу мамлекеттерде. Анан эми бирок тарыхта карасак, биздин өзү Түрк мамлекеттеринин уюмунда ошонун калктары азыркы саны 175 миллион, бирок дүйнөдө түркчө, түрк тилинде сүйлөгөн бул 300дөн ашык миллион биздин адамдар бар. Эми мындай карасак, биздики 1000 жылдык тарыхы бар калктарданбыз да, элдерденбиз. Биз эми баягы бир гана тарыхы, маданияты, салты, тили, керек болсо дини дегендей, биз бир элдердей мындай калктар дүйнөдө тамырыбыз бир. Бирок ушундай уюм катары, ушун жагынан биз уникалдыбыз да. Мындай уюм менен тегеректи эле карасаңыздар, мындай уюм жок. Эми бир уюмда же тили башка, же дини башка дегенде, же башка кызыкчылыктар башка экенде, кызыкчылыгы башка. Ошондуктан мен белгилеп бу көрөрмандарга ушуну менсиз деле өзлөрү билет, бирок ушул жагынан биз уникалдыбыз да. Анан эми убакыттын баарын ал тарыхка кетирбей, ушул акыркы мына 16 жыл болот жакында биздин ушул уюмдун курулганына. Ушул 16 жылда негизги максаты, анан кандай иштер жасалды жана жасалып жатат боюнча эгер кыскача токтолуп кетсем, биринчиден максат бир эле. Бир сөз менен айтканда, бул уюмдун максаты ушул биздин мурасыбызды келечек муунга өткөрүп берүү. Аны бир гана мурас эми тарыхыбыз жана салтыбыз же бир башка мурасыбыз эмес. Ошонун ичинде эми азыркы дүйнөдө билесиз, экономикасы, инновациялык ушундай ааламда болуп турганда өзгөрүү. Бул жагынан күчтүү болбосок, анда баягы тарыхым, тилим, башкам деп бир болгон менен астыга жыла албайт. Туура айтасыз. Ошон үчүн бул боюнча астыга жылып, ошол 16 жылындагы ошол максаттардын бири, ошол анын ичинде жана гуманитардык эле эмес, ошол экономика жагында дагы багыт астагы эмелерибизди чыңдоо негизги максат. Туура айтасыз, агай. Анткени азыркы дүйнөнүн жарышында сөздүн ээси болуп сүйлөп туруш үчүн экономикалык жактан дагы күчтүү болуш керек. Анан ошо бир туугандар биригип, ошол азыр көрүп атпайбызбы дүйнөдө ахвал кандай болуп атканын, агай. Ошол себептен сиздердин ошо алып барып жаткан ишиңиздер өтө жооптуу, өтө кооптуу дагы экен. Анткени өзүңүздөр белгилүү болгондой, азыр биз ошол дүйнөдөгү саясаттан эмне болуп жатканын жакшы көрүп атабыз да. Туура айтасыз, агай. Анан ушул белгилүү болгондой, Кыргыз-Түрк Манас университети
университети эгемендүүлүгүбүздү алгандан кийин бул сиздердин уюм курулгандай эле Кыргыз-Түрк Манас университети ачылган экен. Билим берүүдө жаңы бир багыт башталган экен агай. Сиз өзүңүз так ал жерде күбө катар экенсиз. Кичине тарыхынан айта кетесизби? Мен ушул тарыхты айта кетерден мурун эми айтып калбадыңызбы, экономикалык жагынан деп. Мен бир кыскача бир маалымат берип коеюн биздин көрүүчүлөргө. Мен жана айтып өтпөдүмбү, биздики 175 миллион калкы бар биздин мамлекеттер. Анын ошол мындай территорияда издейбиз, аянты биздин мамлекетте 4,5 миллион чарчы миллион квадратный метрлик, чарчы метрликте дүйнөдөгү жанагы ички дүң продукциясы деп коет. Ошону алганда 2,1 триллион доллар Американын, ал эми соодасы 1,1 триллион. Анан азыр биздин Түрк мамлекеттеринин ортосундагы соода жүргүзүү 850 миллиарддан ашты былтыр. 2024 жылдын статистикасы боюнча бул 7% деле түшөт. Бул эми мындай карасаңыз аз. Бирок бир чети карасаңыз, бир 3-4 жыл мурун бул 3% болгон. Андан мурун ал такыр эле 1% болгон. Ошондуктан динамика бар, өсүш. Эми бирок келечеги бар. Анын үстүнө мына акыркы мезгилдеги өзгөчө билесиң, ушул экономика, инновация ушундай аалам өзгөргөндө транспорт, логистика бул экономика, соода экономикада эң маанилүү болот. Ошондуктан эми жанагы дүйнөдөгү ар кандай чыр-чатактардан биз анын баарына убакыт кетирбей түндүкпү, түштүкпү, батышпы, чыгыш тарапта орто коридор аттуу менен азыр аябай өнүгүп атпайбы? Ошонун ичинде мына Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Мунун баарын карасаңар эле эски биздин жибек жолу. Анан жибек жолунда жайгашкан улуу элдер, калктар, мамлекеттер ким? Биздикилер. Ошондуктан мунун да бул жагынан да биздин келечек чоң. Эми бул кыскача экономика. Ал эми Манас университети боюнча сөз кылсак, туура эми мына ошентип эле 30 жыл өтүп кетиптир. Мына биринчи Манас университети ушул Кыргызстанда чечим, эки мамлекеттин ортосунда чечим кабыл алып, мына курула баштаганда мына биринчи ректор өзүңөр билесиңер, Кайрыбек Молдобаевич. Бул кишилердин да эмгеги бар. Ошо кездеги баардык ошо Кыргызстандын, мамлекеттин, эки Түркиянын жетекчилеринин эмгеги зор. Анан мына ушунда мына Кыргыз тараптан эми бул эми административдик болсо да ушунда эң жакшы жер бөлүнүп берип, баардык бир гана Түркия тараптан, эки тараптан тең чоң мындай үлүш болгонда. Аябай аракет болуп. Аракет, анан баары бул ичтен жасалган, анан ошонун жыйынтыгы мына 30 жылда келип атпайбы. Анан эми бул Манас университети бир гана бул Кыргыз-Түрк университети эмес, азыр билесиңер, региондогу эң алдыңкы университеттердин бири. Анан муну да биз ошо Түрк мамлекеттер уюмунда мындай мисал келтиргенде, бул гана бул эки тараптуу дагы, анан көп тараптуу дагы биз ушуну мисал келтирип келебиз. Анын үстүнө эмне үчүн көп тараптуу дегенде, биздин жанагы Түрк мамлекеттери биздин өзүбүздүн бир дагы долбоорубуз бар. 100дөн ашык университеттер биригип Түрк университеттер бирлиги деген биздин өзүбүздүн долбоорубуз бар. Ошо долбоордо Манас университети жана Орхун деген программабыз бар. Ошол Орхун алмашуу боюнча ошонун координация иши дагы ушул Манас университетине жүктөгөнбүз. Ошо башка университеттер менен барабар бул ишти дагы ушу Манас университети жетекчилиги өзүнүн курамы менен алып барып атат. Эми өзгөчө мына акыркы жылдардагы жетишкендиктери жанагы дүйнөдөгү 1000 университетке анан жана башка жана илим, билим боюнча жетишкендиктери мына Манас университетинин бүтүрүүчүлөрү бир гана дүйнөнүн арга жеринде жүрөт, бир гана Кыргызстан, Түркияда эмес, арга жерде ушул билимин улантканы бар, иштеп атканы бар, башка уже жетишип өзлөрү жеке ишкерлер бир билим берип, же болбосо жеке ишкерлер бар.
Кыскасы айтканда өзүнүн үзүрүн берип, өзүнүн жыйынтыгын берип келатат. Мен ойлойм, ошол нукта мындан ары уланат. Албетте, мындай карап көрсөңүз, өнүгүү үчүн адамдарга инвестиция кылган эң туура нерсе деп дагы биздин өлкө башчыларыбыз айтып келет эмеспи? Агайынан сиз айтып калдыңыз, ошол түрк мамлекеттер уюмунан атайын биз ошол билим берүү жаатында дагы өзгөчө кеңеш куруп, ал жакта дагы Манас университети жакшы иштерди алып барат деп. Муну менен биргеликте дагы кандай долбоорлор бар башка дагы маданият жаатындабы, билим изилдөө жаатындабы? Билесиздер да, түрк мамлекеттер уюмунун алкагында биз катчылык катары, мен баш катчы катары биздин лидерлерибиз мага эме жүктөгөн, мындай координационный бизде комитетибиз бар. Ошонун мен башкарам, а координационный комитетке ошо түрк мамлекеттер уюмунда башка уюмдар бар да бизде, мисалы Түркпа деп коебуз, бул парламенттик ассамблея, мисалы Түрксой дейбиз, бул биздин маданият, ЮНЕСКО маданият боюнча уже 30 жылдык анын да өзүнүн тарыхы бар. Анан мына Баку шаарында түрк бул мурас жана маданият фондубуз бар. Булар дагы ушул өзүнчө долбоорлор менен иш алып барат. Анан Түрк академия бар, бул билим, илим жагында. Анан мына жакын карада акыркы 2 жылда курулган дагы уюмдарыбыз бар. Бул жана Түрк инвестициялык фонд бар. Анан жанагы соода өнөр жай палаталарынын бирикмеси бар. Бул экономика, соода, жанагы инвестицияга мындай байкасаңыздар көрдүңүз, бардык тарапта азыр ушундай иштер жүргүзүлүп, долбоорлор ишке ашып атат. Бирок анын ичинде биздин өзүбүздүн катчылык катарында долбоорлорубуз бар. Мисалы мен жана белгилеп кеткендей транспорт, логистика деп едим, транспорт деп едим да. Мисалы транспорт боюнча биз дүйнөлүк жанагы уюмдар менен анын ичинде ООНдун жанагы экономика боюнча кызматташ уюму бар. Жана ал Женевада шаарында жайгашкан, ошол жерде дагы дүйнөлүк мындай жол транспорт уюму деген бар. Ушулар менен бирдикте биз жана E-Permit, E-Tir, E-Simyar деген проекттерди ишке ашырып атабыз. Кыргызстанда азыр кирди. Бул не демек? Бир эки сөз менен айтканда, илгери эми көрүүчүлөрдүн кээ бирөө билсе керек, бир мамлекеттен бир мамлекетке жүк таш үчүн мындай чоң бюрократиялык нелер болгон. Уруксаат алып, кагаз жазып, кагаздарын эметип, анан ушунун баарын биз электрондукка, дүйнөлүк тажрыйбага санап иштештирип өткөрүп атабыз. Ошон үчүн мисалы Кыргызстандан жүк биздин мисалы Түркияга жетиш же болбосо Европага өтүп кетиш жеңил болот да. Анан бул тарапта биз жана бажы кызматкерлеринин дагы өзүнүн отурмасы бар. Алар дагы жакын эле мына акыркысы быйыл эле 3 жолу биз чогулттук. Бакуда, Будапештте, анан мына өткөн 2 жума мурун эле Түркистан шаарында да чогулушту. Бул боюнча дагы бир гана чогулуп жыйын өткөрбөй, ошол жерде чечимдер кабыл алып, ошондой жыйынтыктуу болуп атат да. Мен мындай кыскача айтканда, мен айтып отурсам, силердин эфирдик убактыңар жетпейт. Биз 40тан ашык багытта иш алып барып атат. Анан мен жана жогоруда кичине токтолуп кетпедик. Эгер 90-жылдарда лидерлердин саммиттер өтүп, анан мондай башка мындай багыттарда иш болгон эмес да. Ошо жана 2009-жылы институциялаштырып, өзүнчө бир укуктук негизде иш башталган соң, иштер башталган. Ал эми 2021-жылы Стамбулдагы саммитте мурун түрк кеңеш болгон да. Азыр түрк мамлекеттер уюму. Бул эми толук кандуу регионалдык мындай эл аралык уюм да. Анан бир гана ат эмес, мындан кийин заты да өзгөрүлдү да. Ошо мен акыркы эле айтып атпаймынбы, мындай 40тан ашты биздин багыттарды. Өзгөчө акыркы 2 жылда эле биз жаңыдан бир 20га жакын жаңы багытта иш чаралар өтөт. Бир гана бул мамлекеттик эмес. Мисалы үчүн биз тышкы саясаттан баштап соода экономикалык, айыл чарба, ден соолук, жаштар, спорт, ушундай көп ушул багыттардан баштап космостук багытта да иш алып барып атабыз. Мисалы эми космос боюнча мына бизде бир өзүбүздүн спутник жасалып атат. Бизде мамлекеттерибиз өзүнүн тарыхы менен спутник, космос менен
мурунтан тажрыйбасы бар. Быйыл ошол буюрса бүтүп, имки жылы биздин бир көп сателлайт деген биздин ушул уюмдун желеги менен буюрса спутнигибиз космоска чыгат. Анан бул бир тарабы, анан эми жаштар спорт, мисалы мына акыркы эле сентябрь Кыргызстанда өткөн бир эмелерде көңүлүңүздөрдө урган Спартакиада универсиада өттү. Ысык көлдүн жээгинде ар бир мамлекеттен 100дөн ашык жаштар келип, ошол жерде универсиада өттү. Ооба, биздин дагы. Анан сиздерден баарынан катышты. Андан кийин эле мына өзүңөр билесиңер, мына бир жума мурун биздин мамлекеттердин муфтия диний башкармаларын булар келип бир арага бул Бишкекте жыйын өткөрдү. Бир гана жыйын эмес, мына акыркы жылдары буга кээ бирөөнүн көңүлү бурбаса да көңүл бурулат. Мисалы мурун бир эле эки коңшу мамлекеттерде бир күнү бириси орозо айтып, бир күн мурун баштаса, бирөөсү экинчи күнү деген. Ушунун баарын биз илим баары менен, ислам менен бириктирип, бир күндө башталып калды мисалы үчүн. Анан фатва комитет деп түзүлүп, ошонун ичинде жанагындай радикал, жана экстремизм, терроризмге каршы деп мындай ошонун ичинде биздин өзүбүздүн ислам менен бирге өзүбүздүн традициондук, салттуу, өзүбүздүн үрп-адаттарыбыз бар да. Ушуларды колдонуп, баягы бир башкандыкка кетпей дегендей келаткан ата-бабабыздан калган салттар менен ошону улантуу боюнча дагы иш алып барылып атат. Бул да болсо жаштарыбызга тарбия. Анан ошол эле кезде бул исламдын түз жолу. Анан ошондон кийин эле 2 күндөн кийин мисалы коопсуздук комитеттин секретарлары, башчылары бир жыйынга келди. Бул да дагы эки эле күн тартибинде эки эле маселе. Бирөөсү ошол коопсуздук, анын ичинде жанагы коопсуздук дегенде азыр бир гана радикал, жана террорист, жана башка Сибир коопсуздуктор. Кибер коопсуздук боюнча маселе коюлуп, муну да талкууланып, бул боюнча да чечимдер кабыл алынды. Анан мына көчөлү уюмубуздун тарыхында биринчи жолу өкмөт башчылары Бишкекте биринчи жыйын өткөрдү. Анан бул жыйында эң негизги бул экономика багытында иш алып баруу. Себеби мен жогоруда айткан жана 16 жылда лидерлердин саммиттеринде баары чечимдер кабылданып, ошонун жыйындары аткарылчу. Азыр бул 40тан ашуун болуп кеткенде, өзү эми ошо Нахчыван келишмесинде өкмөт башчыларынын жыйыны каралбаптыр. Анан мунун мына жаңы убактысы келди, себеп муну дагы аягы убактысы келип, анан алар биринчи жыйынга көчө жолугуп, ошо биринчи жыйынында муну эми тарыхый десек да болот. Албетте агай. Себеби бул көп нерсени башатып бир гана башын муну асты калып кетет. Жакшы айтып өттүңүз агай. Анан ошол эле учурда мен сизден сурагым келди, ошол Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы байланышты дагы кичине айта кетсеңиз, мындай. Сиз өзүңүз дагы айтып калдыңыз, ошол башынан бери университеттин курулушундагы, бул уюмдун курулушундагы өзүңүз байкап, мамлекеттик иштерде жүрүп көрдүңүз, мындай күбө катары айта кетсеңиз. Мен бир күбө катары эмес, мен Кыргызстандын ыйгарымдык элчиси катары Түркияда боорлош 3,5 жыл кызмат өтөдүм. Бул өтө сыймыктуу, анан өтө бир жемиштүү. Менин өмүрүмдөгү бир гана мен эмес, мен бул кыргыз-түрк ортосунда алакада да бир жылдар болду. Муну айта кетсем, мисалы үчүн мен бир гана менде цифра, фактылар менен айтайын да. Мисалы 2019-2018 жылы ошо мен барган кезде биздин ортобуздагы соода сатык 120-130 миллион болгон. Азыр билесиздер, бул 1,5 миллиард болду. 2 миллиардка деп азыр ошондой коюлган. Көрдүңүзбү канча эсе? 10 эсе өстү. Акыркы 7 жылда. Бул тек менин эмгегим эмес, биз баардык эки мамлекеттин жетекчилери биринчиден, экинчиден ошол жерде иш алып барган баардык министрлик же болбосо башка, ошонун ичинде биздин менчик
тарапта иштеген биздин ишкерлердин иши да. Бирок эми мамлекет тарабынан буга эме түзүп бериш керек да. Шарт түзүп бериш керек. Анан дипломатиялык кызматкерлер өзүнүн ишин аткарыш керек. Ошонун жыйынтыгы да. Маселе ошол эле кезде билесиңер, Түркияда биздин жарандар ошол жерде окуп, иштеп жүрүшөт. Мисалы үчүн мына ошол 90-жылдардан баштап бүгүнкүгө карата ар жылы бизден 100дөн жакын биздин студенттер, жаштар стипендия алып окушат. Бул Түркия Манас университетинен азыр иш жүргөн биздин мигранттар да бар. Анан мисалы мен 1-2 мисал келтирип кетейин. Ушул 19-20-жылдарда келишимге кол коюлуп, анан ратификациялап кабылданып ичке кирген бул эки мамлекеттин ортосундагы жарандарга жана социалдык камсыздоо деген. Мисалы биздин жарандар Түркияда, Түркиянын жарандары биякта ким иштесе жана иштеп убактылуу ар кандай салыктар төлөйт да. Ошонун баарын бүтүп кайра кайтканда ошону өзү менен кошо ала кетет. Бул нерсе өзгөчө ушу биздин иштеп жүргөн мигранттар ушуну биз түшүндүрүп элчиликте баарын көбү билет. Ошону эгер башынан түз иштеп баарын мыйзамдаштыруу жүрсө, ошончо өзүнүн баягы кайтканда эмесин да алат да. Бул өтө маанилүү. Анан социалдык камсыздоо деген бул. Анан биз биринчи ушу жарандар дейбиз да. Мамлекеттин негизги максаты ошо да. Биздин негизги максаты эле өзүнүн жарандарын, анан мамлекеттин коопсуздугу, баамсыздыгын коргоо. Анан тышта жүргөн дипломаттардын биринчи максат иши да ушул. Туура айтып, жакшы айттыңыз. Ошондой иштер жүрүп, мисалы Түркия өзүңөр билесиңер, эки Кыргызстандын негизги бул соода экономия партнеру. Бул жана эгер 5 негизги партнер болсо, ошонун бириси Түркия. Анан бул жагынан, экономикалык жагынан кандай кичине узагыраак болсо дагы, көрдүңүзбү, бул анан жылдар уже жакындап келет. Анан ошол убакта Түркия мамлекети да өзүнүн жарандары менен иштери менен ишкерлик биякта жасап жүрөт. Туура айтасыз ага, анткени өзүбүз баарыбыз эле жакшы билгендей, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн да алгач тааныган бул Түркия мамлекети да. Андан бери чогуу жакшы иштер аткарылып келе жатат. Агай, анан ушул сөзүбүздүн аягында мен сизге бир суроо бергим келип атат. Мындай бул көптөгөн ошол мамлекеттик иштерде да иштедиңиз, баардык нерсени жакшы билесиз. Мындай түшөлгөн, кооптонгон, ичиңизде кандайдыр бир маселелер барбы? Анан бизди көрүп жаткан жаштарга өзүңүздүн агалык, аталык кеңешиңизди айта кетсеңиз. Эми мен өзүмдүн жеке мындай бул эгер пикирим бул эки тараптуу эмнеде эч кандай коопсуздук эмне деле эчтеке жок, болбош керек. Себеби биз бир тууган элдербиз, биздин өткөндө да тарыхыбыз бир болгон, мына ушул мезгилде да биз бара-бар келатабыз. Анан келечегибиз да баары бир да. Мен жогоруда айтып өткөндө өзгөчө Түрк мамлекеттер уюмунун көп тараптуу кызматышта биздин бирлигибиз, биздин өзү негизги дивизиябыз ушул да, бирликте күчтүүбүз дейбиз. Анан бирликте өзү эле биз болсок күчтүү болобуз да, бир сөз менен айтканда. Ал эми жаштарга айта турган нерсе эле бир эле нерсе ушул жаштарга. Биринчиден ушул билимдүү болсоңор, илимдүү болсо, билим менен, илим менен бир аралашса, анан ошол кезде анан бир гана өзүнүн тарыхын унутпай, ошо жана мен жогоруда биз белгилеп кеткендей салт санааны унутпай, кандай болсо да, ал динге кандай көз караш болсо дагы, ошол нук менен кетсек эле биздин көч алдыга кете берет. Анан эми башкасы азыр эми дүйнө өзгөргөн, азыр баары интернет, баары эмеде. Бирок бул эки эле нерсени ушул каалайт элем. Биринчиден аманчылык, саламатчылык, анан ушул билим, билим баягы айтат да, билим өзү илимди да жана ийне менен кулук казгандай дегендей эле, муну илгери айтылган, бүгүн да ал актуалдуу. Мен ойлойм ошо билимдүү, илимдүү жаштарыбыз
болсо биздин дагы келечегибиз кең болот. Жакшы айтып өттүңүз, илимдүү, билимдүү жаштардын өнүгүп өсүрүш үчүн дагы сиздер дагы азыр абдан ат көтөргүч иштерди жасап жатыптырсыздар. Ийгиликтерди каалай кетели, ден соолук каалайбыз. Агай бүгүн биздин студиябызга келип маек кылып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бар болуңуз дейли. Урматтуу мекендеш, сиздерге айта кетели, бүгүн биздин студиябыздын мейманы Түрк мамлекеттер уюмунун баш катчысы Кубанычбек Өмүралиев агай болду. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Биз менен келип маек курганыңызга чоң рахмат. Ал эми урматтуу көрөрман, кайрадан эфир толкунунан көрүшүп угушкучакты. Аман туруңуздар.